Assalamu aleykum ustaz deydi. Al-Qasas surəsinin 24-aятының bir bölігін күнүнө айтып жүрсө, үйлөнөлек жигиттер баланча күн айтса үйлөнөт. Ал эми күйөөгө чыга албай жүргөн кыздар күйөөгө чыгат деп Максат Тамылданын айтканын уккан элек дейт. Максат Тамылда аябай чоң алым киши. Убагында Максат Тамылдадан Хиреядан борбордук эски мешитте сабак алганбыз. Урматын жайына коюш керек. Адамдын жагдайы бирде өдө, бирде төмөн жүрөт. Бирде жигит төмөнөт, төбө жүргөндө жигитти тегеректеп өл жүрөт. Бирде жигит жөө жүрөт, жөө жүргөндө жигитти тегеректеп өлгүлөт болбош керек. Аалымдын урматын жайына коюш керек. Ал дияктагы башка маселе, бирок биз карапайым калк катары сыйлап урматташ керек. Шунчалык кичпейил жакшы адам, бул кишинин эл билбеген жакшы мүнөздөрүн айта кетейин. Египетке барып турган учурунда максаттан да сөзсүз жанына $1000 алып барат эле. Билдирбей кыйналган студенттерге акырын диякта жергиликтүү студенттин башчыларынан сурап акырын ошого бердиктип коет эле. Ким кылат муну? Барып сөзсүз барганда шунчалык кичпейил адам биз окуп атсак элин аалымдарды кыдырып акырын сабак окуса сурап кирип угуп ошол жерден батасын алып кетет эле. Элестетиң, муфти болуп чоң болуп жүрүп ошондой сабакка катышып атканыңызды. Бүгүн кече жакында сүйлөшүп ал кишинин бир жакшылыгын уктум. Ал киши ошо ажылык адамдарды алып барганда сөзсүз бул адамдар тамак аш менен убара болуп калбасын. Тиги жерде деле тамак аш берет Саудияда ажылыкта. Бирок адамдар ашказан биздики кандай ашказан билесиздер да? Биринчи эле өрдөктүн андан кийин биздин ашказан күчтүү болсо керек. Кудайым ушундай жараткан. Булар дийин тамактарын көтөрө албай калбасын деп бул жерден атайын ашпозчуларды алып барып чыгын да. Өзүнүн жеке акчасы менен. Тамак аш жасатып, аны ошентип берип турган адам да. Максат Тамылда айтса туура эле айтат, ал шариятка байлап айтат ал киши. Туура эле, туура. Бул Куран сүннөттөн түз далилдер жок, бирок аалымдардын тажрыйбасынан өткөн амал. Жана биз айттык го, 450 жолу хасбуналлаху ва ни'мал вакилди 450 жолу айтыңыз, ал бул береке болот, коркунуч кетет. Чечилбей турган түйүндөшкө маселе чечинет. Бул бирөө келип бидат деши мүмкүн. Туура, түз Курандан сүннөттөн далил жок, бирок аалымдар bir esep бар, номер esep бар. Аяттардын санын санап келип турган ошондон чыгарат. Бул бар илим. Сиз билбесеңиз эле жок болуп калабы? Окуңуз биринчи. Интернеттен орусча окуп алып келип акыл үйрөтө берген болбойт да. Илимдин урматы бар, эч кимди жекирбейбиз, биз өзүбүз кимбиз.